Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Бүгүнкү биздин маалымат рубрикабыз болсо, ОМС жөнүндө болмокчу. Орусча айтканда обязательно медицинское страхование деп коет. Биздин Москва жергесинде, Россия жергесинде иштеп жаткан көп мекендештерибиз тилекке каршы ушул ОМСти өздөрүнө жасатпайт. Анан кийин бир оорулап, сыркоолоп калса, поликлиникага же больницага барса, алар өтө чоң акчаны төлөөгө мажбур болушат. Эгерде биздин мекендештер өздөрүнө мындай ОМСти жасатып алса, бул бек-бекер эле берилет. Мамлекет тараптан дарылануу, операцияга чейин болгон ушундай каражаттарды талап кыла турган дарылануларды бекер алса болот. Муну кантип алса болот? Биринчиден, эң биринчи бул кыргыз мекендештерге, жарандарга бекер эле берилет. Эң негизгиси, биринчиден, силердин паспортуңуз эле керек. Экинчиден, мындай СНИЛС деп коет, свидетельство, страховое свидетельство. Муну пенсионный фонддон берет. Муну дагы бекер аласыздар, эч кандай акча төлөнүп кереги жок. Өзүңүздөр ошо райондун кайсыл пенсионный фондко барып туруп эле регистрация паспортуңузду көрсөтүп эле ошо СНИЛСти сурасаңыздар, силерге жасап беришет. Андан тышкары регистрацияңыз керек. Регистрациясынын негизинде эмгек келишим керек. Эмгек келишимдин любой эле жарай берет. Себептеген көп мекендештер официалдуу иштей албайт, официалдуу иштебейт. Ошон үчүн эмгек келишимди силерге регистрация жасап берген тааныштарыңардан сурасаңар, ошолор силерге эмгек келишимин жасап берет. Ошонун негизинде ошол документтерди алып туруп эле ар бир райондо полис берген мекеме бар. Интернеттен карасаңыз эле получение полиса деп Google'дан забивать етсеңер толтыра чыгат. Ошол жака барып туруп көбүнчө ВТБ берет. Ошол жерге барып эле документтерди тапшырасыңар. Тапшырганда биринчи ирет силерге убактылуу 1 айлык ОМСти берет. Ошону алып туруп эле эртеси күнү любой поликлиникага регистрация катталган жер болобу, катталбаган жер болобу, жакын поликлиникаңызга барып туруп үйүңүздүн жанына каттоого турасыңар дагы ошол поликлиникадан бекер дарылансаңыздар болот. Тешиңизди дарылайсызбы, ичиңизди дарылайсызбы, эмнени дарылайсыз, бүт бары бекер мамлекет тарабынан бүт бары төлөнүп берет. Ошол нерсени көп мекендештерибиз билбейт. Эгерде чоң кырсыкка дуушар болуп калсаңыз, мамлекет тарабынан операцияда болуп берет. Ошон үчүн ар бир мекендештери Россия жергесинде иштегендерди мен чакырат элем, ошондой ОМСти жасатып алыңыздар. Мунсуз дарылануу өтө кыйын, өтө оор болуп калат. Мындай рубрикаларды дагы биз силерге көп-көп чыгарып турабыз. Байланышта болгула. Кудай буйрса, биз Кыргыз диаспора кеңешине прямой номер ачтык. Мен ошол видеонун астына жазып коем. Ошол номерге чалып туруп, башка суроолор боюнча дагы ОМС эмес, жарандык боюнча, кара тизме боюнча, адвокаттык жардамдар боюнча, консультация боюнча чалып, толук маалыматты алып турсаңыздар болот. Көрүшкөнчө мекендештер, сак саламатта болгула, оорубаңыздар.